Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү белгилегендей, район шаарларда 1 жашка чейинки балдардын өлүмү көбөйүп кеткен. 3 ай ичинде эле 108 факты катталып, көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу 4,7%га өскөн. Андан сырткары 2 эне өлүмү катталган. Медицина мекемелеринде 184 дарыгер жетишпейт. Бизде бул дарыгерлер райондордо жетишпейт. Ошо жетишпегендиктен ушу биздин неонатолог жок деп көбүнчө райондордон бизге которулат. Ошондой эле бул көбөйгөндөгүн себебинин дагы бирден бир себеби азыркы учурда травматология бөлүмүндө көбөйдү. Анткени автокырсыктардын кесепетинен травма алып, черепно-мозговой травма менен көп катталгандык нерседен болот. Коллегияда облус жетекчиси эне жана балдардын өлүмүнө тынчсызданып, каза тапкан энелер кош бойлуу кезинде кандай медициналык кароодон өткөнү, аларга кандай жардамдар берилгени тууралуу анализдик отчет тапшырууну талап кылды. 6 айга чейинки анализ алып беребиз. 6 айга чейин наблюдениялар бар да. 6 ай өлгөнгө чейин. Өлгөнгө чейин Област аймагында расмий жумушсуздуктун абалы 41%га өссө. Мектептерде 72 мугалим жетишпейт. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин балдарды камтуу көрсөткүчү 33% түзөт. 4 жаңы бала бакча ачылганы менен башка иштеп жаткан 4өө каржы жоктугунан жабылып калган. Жеке менчик мекемелер жабылган. Мына ошол маселеге да биз көңүл бурушубуз керек. Бала бакчаны ачкан менен аны иштеп көңүл бурушубуз керек. Ал эми Жалал Абад шаары менен Нокен районунан башка бардык район шаарлар республикалык бюджетке салык топтоо планын аткарышкан эмес. Ошондой эле өндүрүлбөй калган салык төлөмдөрүнүн көлөмү артып, жалпы карыз 119 миллион сомдон ашкан. Мындан улам айрым жетекчилер эскертүү алышты. Ошол жерден бизден кварталда 4 миллион 800 пәтер алып калды. Эгер ал болгондо биз ашыгы менен 3 миллион 3,5 миллион төлөп. Жалпылап айтканда, үстүбүздөгү жылы Жалал Абад облусу боюнча негизги экономикалык көрсөткүчтөр толук аткарылды. Биринчи кварталдын жыйынтыгын караган коллегияда жазгы талаа жумуштары, өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча аткарылган иштер боюнча да маселе каралып, тиешелүү кызматтарга тапшырмалар коюлду.